Баткен шаарынын Борбордук аянтында шаар тургундары жана коноктору үчүн чоң программадагы майрамдык иш-чара өттү. Облус жетекчилери жаңы жылды утурлап эл алдында куттуктоолору менен чыгышты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгар мукт өкүлү Айбек Шамияновдун куттуктоосун өкүлдүн орун басары Жаныбек Исаков элге жеткирип, ар бир үйгө кут, ырыскы, чексиз бакыт калып, бийлик менен элдин ортосундагы биримдик, эри шаркак аракет алга жылууга өнүгүүгө себепчи экенин белгиледи. Урматтуу бүгүнкү майрамдык кештин катчылары, баарыңыздарга жаңы жылды отурлай бекем ден соолукту, үй бүлөлүк тынчтыкты, жакшылыкты ар бириңиздерге бакубат бүгүнкүдөй майрамды каалап, жаңы жылыңыздар кут болсун деген тилегимди айтам. Борбордук аянтта Аппаз Жайнаков атындагы облустук музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан жаңы жылдык жомок коюлду. Ошондой эле жергиликтүү таланттар элге майрамдык маанай тартуулашты. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч. Барды тилеген тилектерге, максаттарга жетсин. Урматтуу кыргыз эли, жаңы жылыңыздар менен ушул жыл токчулук, молчулуктун символу болсун. Куттуктайм сиздерди баарыңыздарды. Жылыңыздар менен 2024 жыл Кудайга шүгүр аябай жакшы жылдардан болду. Буюрса ошол алдыбызда келе жаткан 2025 жыл мындан дагы жакшы жылдардан болсун. Барыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, өзүңүздөргө ден соолук, кыргыз элибиз ушул өнүгүп өсө берсин. Байрамыңыздар куттуу болсун. Аянттагы иш-чара майрамдык бий менен улантылды. Бардыгыбыз кубанычтуубуз. Мана жакшылык күндөр боло берсин, тынчтык болсун, эсен аманчылык болсун, эл журтубуз тынч болсун, майрам боло берсин, майрамдап жүрө берейик, эл журтубуз баары тынч болгула. Баткен өнүксө, Кыргызстан өнүгөт дегендей, бардыгыңыздар жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ийгилик бардыгыңыздарга, оомат коштоп жүрсүн, жаңы жылыбыз тынчтыктын жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен.